Курулуш компаниялар менен болгон көйгөйдү бир эле мыйзам менен гана чечпесек, бул нерсе кайра кайталана берет. Себеби биздин мыйзам боюнча бир объектти курулуш компаниясы алып атса, ал 9 айдан кечиксе, аны проблемный деген реестрге киргизет. Андан ары ал көйгөй дагы чечилбесе, органдарга берет дагы, алар аны камап коет. Ал эми жарандарга эч кандай компенсация жок, эч кандай штраф төлөнбөйт. Бардыгы ошол көйгөй менен кала берет. Ал эми Россиянын мыйзамын карап көрсөк, Россияда курулуш компания айтылган убакыттан курулуш объектисин өткөрүп бербесе, ар бир күнүнө же ар бир айына определенный бир штрафты, пеняны төлөп берет. Дал ушул мыйзамды биз деле киргизсек болбойбу деген ойго келебиз. Азыркы мыйзамда курулуш компания менен жеке клиент ДДУ договорду өзү жазып алышы керек. Бирок ушунча компанияларды кыдырдым, бир эле жерде ушул пунктты көрдүм. Ар бир кечиктирилген айга мынча пеня төлөп беребиз деп. Бирок көп компаниялар муну жазгысы келбейт, себеби алар дайыма эле кечиктирип берет жана эл дагы буга көнүп калган. Ошондуктан келгиле жаңы келген депутаттарды чакырабыз. Дал ушул мыйзамды иштеп чыгып, алдыга лоббировать этип, жогорку кеңеште кабыл алып, элге бир пайдасы тие турган мыйзамды чогуу жазалы. Ал эми сиз дагы ушул ойду колдосоңуз, ушул көйгөй чечилсин десеңиз, лайк басып, комментарий кылып, досторуңузга ушул видеону бөлүшө кетиңиздер.